Достор, үй ичине кайсы гүл эң пайдалуу экенин билип алыңыздар. Гүлдөр бөлмөгө бир гана кооздук тартып албастан, алар ден соолуктун чың болушуна да өздөрүнүн салымдарын кошушат. Башкача айтканда, бөлмө гүлдөрүн унчукпас доктур деп атап коюуга болот. Мына ушундай ден соолукка эң көп пайда алып келүүчү гүлдөр кайсылар? Герань гүлү, бул гүлдү уктоочу көмүгө коюу сунушталбайт, анткени фикус түн ичинде бөлмө гүлдөрүнүн мындан башка пайдалары: абаны тазалоо. Гүлдөрдүн көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип алып, кычкылтекти бөлүп чыгарарын ар бир эле мектеп окуучусу билет. Бөлмөнү кычкылтек менен камсыздоону, абаны нымдоону дал ушул бөлмө гүлдөрү моюндөөн алышат. Атүгүл бөлмө гүлдөрүнүн арасында адам өмүрүнө зыяндуу ар түрдүү бактериялар, микробдор менен активдүү күрөшкөн гүлдөр да бар. Нерв системасын калыбына келтирүү. Жашыл түс нерв системасына оң таасир тийгизерин психологдор алда качан далилдешкен. Ал чарчоону, чыңалууну жазып, адамды тынчтандырат. Ошондой эле жашыл түс компьютерде иштөөдөн чарчаган көздү эс алдырат. Ал эми бөлмө өсүмдүктөрүнүн кызыл түстөгү ачылган гүлдөрү активдүүлүктү жогорулатат. Лимон. Лимондун мөмөсү гана эмес, жапырактары да пайдалуу. Анда 50ден ашык баалуу заттар бар. Лимон өскөн бөлмөнүн абасы дайыма 100% таза турат. Мындай абада оору козгогуч микробдор көбөй алышпайт. Лимонду бөлүктөргө бөлүп, кийимдериңиздин арасына жана бут кийимдериңизге салып койсоңуз, таамсыз, титан арылып, жагымдуу